Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан 2023 жылдын 12 айында каржы пирамида фактылары менен жалпысынан 358 кылмыш иши тергелген. Анын ичинен 217 кылмыш ишинин тергөөсү аяктап соттук кароого жиберилип, 98 кылмыш иши боюнча учурда тергөө иштери улантылып келет. Каржы пирамидасына байланыштуу кылмыш фактыларынын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарында, Жалал Абад жана Ысык Көл областарында катталса, калган бөлүктөрү Чүй, Баткен жана Талас областарында катталган. Кылмыш иштери боюнча жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон ашкан. Ал эми кылмыш иштери боюнча жалпысынан 40 адам жоопко тартылган. Жогоруда көрсөтүлгөн фактыларды талдап келгенде, жеңил акчанын артынан түшкөн жарандарыбыз аз убакыттын ичинде чоң дивидендтерди убада кылган кайрымдууларга карызга батып, акча берип алданып келген. Классикалык каржы пирамидасы алдоо жолу менен киреше табуунун жолу. Улам жаңы катышуучуларды тартуу аркылуу акча түшүп турат. Акчасын салган адам жаңыларды тартат. Ошентип пирамида өсө берет. Каржы пирамидасынан киреше табуу мүмкүн эмес. Ушул жагдайларга карабай пирамиданын эң жогорку баскычына жетип, байып кетем деп чечсеңиз, баарынан кол жуйсуз. Бар тапканыңызды уюштуруучуларга карматасыз. Алдамчы уюмдар, пирамидалар аз убакытта гана жашашат. Алдамчылар адатта жакшы манипулятор жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү билишет. Каржы пирамидасына мүнөздүү белгилер кандай болот? Кыска мөөнөттө чоң киреше табасыз деген убадалар, өтө жогорку кирешени убадалоо каржы пирамидасынын негизги белгилеринин бири. Башка адамдарды тартасың деген шарты, дагы башка адамдарды алып кел деген шарт коюлса, ал уюмдун ак ниеттүүлүгүнөн шек сынай бериңиз. Бардык каржы пирамидалары жаңы катышуучуларды тартуунун эсебинен гана жашайт. Анын үстүнө катышуучулардын төлөмдөрү чыныгы активдерге салынбайт. Катышуучулар арасында эле кайра бөлүштүрүлөт. Акчанын олчойгон бөлүгүн уюштуруучулар жана пирамиданын башында тургандар өздөрүнө алышат. Документтерди көрсөтүшпөйт. Каржы пирамидаларынын уюштуруучулары ар кандай шылтоо менен өздөрүнүн уюмдаштыруу жана каржы документтерин жашырышат. Алардын документтери жок болушу толук ыктымал. Ар бир юридикалык жана мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүккө ээ болушу керек. Анын бар жогун Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин сайтынан текшерсе болот. Эгер уюштуруучулар өздөрүн коммерциялык банк, микрофинансылык уюм же кредиттик союз катары тааныштырып жатса, тиешелүү лицензиясын же күбөлүгүн текшерүү кажет. Муну Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын интернет сайтынан карай аласыз. Шектүү келишимдер адатта каржы пирамидасынын уюштургандары өз ишмердигинин мыйзамдуулугун далилдөө максатында келишим түзүүнү сунушташат. Келишим мындайча түзүлөт: кирешени убадалашканы менен уюштуруучулар акчаны кайтышына жоопкерчилик алышпайт. Ошол себептүү келишимге кол коердон мурда аны жакшылап окуп, убадаланган сумманы сизге чындап кайтарып беришине ынанышыңыз зарыл. Ички иштер министрлиги эскертет. Урматтуу жарандар, телефон шылуундарынан сак болуңуздар. Ички иштер органдарынын нөөмөт бөлүмдөрүнө жана 102 кызматтарына телефондук алдамчылык фактылары боюнча билдирүүлөр келип түшүүдө. Ички иштер органдарынын нөөмөт бөлүмдөрүнө жана 102 кызматтарына телефондук алдамчылык фактылары боюнча билдирүүлөр келип түшүүдө. Ички иштер министрлигинин тийиштүү кызматтары ал кайрылууларды каттоого алып, алдамчылык аракеттерге катыштыгы бар адамдарды аныктоого жана кармоого багытталган кеңири ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Телефон шылуундарынын иш-аракеттеринин схемасы жөнөкөй эле. Жарандардын телефон номерлерине шылуундар байланышка чыгып, туугандары же улгусу күч органдарынын саламаттыкты сактоо, куткаруучу кызматтардын кызматкерлери болоорун айтып, кырсыкка учурагандыгы тууралуу кабарлап, курьерлер аркылуу акча жөнөтүүнү талап кылышат. Жабыр тарткан жарандардын арасында чалгандардын көрсөтмөсү боюнча шылуундар жиберген курьердик кызматтар аркылуу акча каражаттарын жөнөткөндөр дагы бар. Өз кезегинде милиция жарандардан мындай мүнөздөгү чалуулар келип түшкөн учурда сак болууну, кабарды өзүңүз так текшерип, жакындарыңыз менен байланышып тактоону сунуштайт. Чалган шылуундардын талаптарын аткарууга шашпаңыз жана күнү-түнү 102 кыска номери жана милициянын нөөмөт бөлүмдөрүнө токтоосуз кабарлаңыздар. Адамдарды алдап кеткен турак жай кооперативтеринен сак болуңуздар. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандарга коммерциялык эмес турак жай кооперативтери аркылуу үйлөрдү сатып алуу максатында акча каражаттарын салууда алдамчылыктар бар экендигин эскертет. Кыргызстанда акыркы жылдарда турак жай курулуш кооперативтеринин саны көбөйдү. Жарандар алгачкы төлөмдү берип, батир же үй алуу үчүн кезекке турса болорун жана кезек жеткенде турак жай үчүн калган сумманы кооператив төлөйт деп социалдык тармактарда өзлөрүн жарнама кылып келишет. Анткени менен бул кооперативтерге акчасын салып, же үйдөн жок же салынган акчасын ала албай жаткандардын саны өсүүдө. Урматтуу жарандар, турак жай алууда абдан сак болуу керек. Сиздерди алдап кетиши толук мүмкүн. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Жаңы технологияларды пайда болушу менен алдамчылар дагы деле туруштук бербей, колдонуучуларга алдоо жолдорун ойлоп табышууда.
Тилекке каршы биткоин криптовалюталык алдамчыларга чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анткени бул чек арасы санариптик валюта. Биткоиндин макулдашылган табияты инвестицияңызды толук көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Бирок ошол эле учурда тиешелүү ченемдик укуктук базаны иштеп чыгууга кыйындатат. Эгерде алдамчылар сизди биткоин менен этиятсыздыкка түртсө, алар акыры сиздин каражаттарыңызды уурдап кетишет жана аларды кайтарып алуу үчүн сиз эч нерсе кыла албайсыз. Азыркы учурда жалпы коомчулукка бардык социалдык мессенджерлерде онлайн акча табуунун ар кандай шылтоолору менен роликтер активдүү таркатылууда. Муну менен калк өздөрүнүн акча каражаттарын мүмкүн болгон бардык жалган долбоорлорго жумшоого үгүттөөдө. Каржылык сабаттуулуктун төмөндүгүнүн фонунда көптөгөн жарандар шылуундарга жемге түшүп калуу коркунучу бар. Тез арада байып кетүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сунуштар менен азгырылып, алар ишенчек жарандардан мүмкүн болушунча көп акча каражаттарын алдатып алдырып жиберип жатышат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жарандарды шектүү долбоорлорго акча каражатын салуу коркунучу тууралуу эскертет. Жарандар пирамидаларга акча салуу тобокелдиктин жогорку деңгээлин жана акча каражаттарынын толук жоголушу менен коштолгондугун түшүнүшү керек. Салынган каражаттын коопсуздугуна эч ким кепилдик бере албайт. Мисалы, Telegram мессенджеринде белгисиз адамдар пайдалуу делген инвестициянын долбоорун жардамалашат. Шилтемени басып, кызыктар адам Telegram бот менен маектешет. Ал жерде тез киреше сунуштап, баарлашып ынандыра башташат. Баштапкы адал инвестиция $100 экендиги көрсөтүлгөн. Же дагы бир мисал, ал ошондой эле тез жана жогорку киреше убада белгилүү болгон бир аялдын атынан жүргүзүлгөн канал бар. Чатта ийгиликтүү бүтүмдөр жөнүндөгү отчеттор жарыяланып, анын тапкан акчасы үчүн макталып жаткан видеолор жайгаштырылган. Андан ары ал кепилденген кайтаруу шарты менен акча каражаттарын алдай баштайт. Өзүнүн социалдык каналдарында жогоруда аталган роликтер пайда болгон учурда төмөнкү алгоритм боюнча иш алып барууну сунуштайт. Сиз кабарлагыңыз келген каналды ачыңыз, экрандын жогорку жагындагы каналдын атын басыңыз. Каналга даттанууну тандаңыз, даттануунун түрүн тандаңыз, спам, кемсинтүү же башка. Арызыңыздын себебин детальдаштырыңыз, даттануу жөнөтүү баскычын басыңыз. Урматтуу жарандар, Ички иштер министрлиги эскертет. Жогоруда айтылып кеткен алдамчылыктын бардык түрлөрүнөн сак болуңуздар. Бирге жана биргеликте биз жарандарыбыздын коопсуздугун сактай алабыз. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.